говорит Фрунзе. Кыргызстан эгемендүүлүккө карай тарыхый кадам таштап, дүйнө картасында өз алдынча мамлекет катары жаңы доорун баштаган мезгил. Советтик система кыйрап ондогон жылдар бою калыптанган чарбалык байланыштар үзүлгөн. Өндүрүш көлөмү төмөндөп, инфляция күчөгөн. Өлкө экономикалык өзгөрүүлөрдүн татаал баскычына кадам таштаган. Ар бир чечим тарыхка айланып, ар бир кадам мамлекеттин эртеңки күнүн аныктап жаткан учур. Улуттук валюта сом жүгүртүүгө киргизилген. Бул Кыргызстандын экономикалык көз карандысыздыгы бекемделген маанилүү кадам болуп, мамлекеттин өз алдынча өнүгүү багыты тандалганын айгинелеген. Бул мезгилде агрардык реформаларды ишке ашыруу негизги багыттардын бири болгон. Кыргыз Республикасынын президентинин жер жана агрардык реформаны тереңдетүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгы жана өкмөттүн номер 632 токтомунун негизинде миңдеген үй бүлөлөргө жер үлүштөрү бөлүштүрүлө баштаган. Кыскасы бизде чоң проблема болду. Элди тамак аш менен камсыздоо. Нан, эт, süt, may ушармен камсыздоо. Мына биз айыл чарбасын менчикештирүү жөнүндө чечим кабыл алдык. Колхозда таратып, жерлерди элге үлүш кылып бөлө баштадык. Биз албетте бүш жерлерди элге бөлүп бергенде акыйкаттык болсун деп. Айыл жерде жашаган эл барбы? Бардыгына бир тартипте, бир план менен Кыргызстан инсанына мындай объективдүү калыс бөлүш керек. Ошол кездеги банктардын ролу чоң болду. Анан ошол кезде эмелер пайда боло баштады. Коммерческий банк дегендер. Албетте, ошо эл жерди ээлеген, айыл чарбасы иштеген элге атайын көңүл буруш керек. Атайын ошол айыл чарбасын финансировать эткен, айыл чарбасын колдой турган, кармай турган банк керек болду. Ошол үчүн биз ошол кезде маселе коюп келгенбиз. Кийин ошо корпорациялар ошол негизинде түздүк да ошол бар. 1996 жылдын 2-июлунда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 303 токтомуна ылайык Дүйнөлүк банктын колдоосу менен Кыргыз айыл чарба финансы корпорациясы түзүлгөн. Корпорация айыл чарба тармагын кайра уюштурууга, агро өнөр жай ишканаларын менчиктештирүүгө жана жеке секторду өнүктүрүүгө багытталган коммерциялык кредиттик финансылык мекеме катары өз ишин баштаган. Ишкерликти мен 46 жаштан баштадым. Өкмөттүн жумушунан кеткенден кийин. 96 жылдагы финансылык кооперативи ачылганда мен биринчи кардарлары болгом. Мен биринчи кредит алганымда өзүмдө болгону 2,4 гектар үлүш жерим бар эле. 2 гектар жерден баштап мына бүгүн 70 гектарга чейин жеттим. Эртеге бирси күнү дагы Кудай буйрса бир 100 гектарга жетейин деген оюм бар. Ошол финансовый кооперативке, Айыл банкка чоң рахмат дейм. Өлкө экономикасы өсүү жолуна түшүп, ишкерлик үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылган. Бул шартта Кыргыз айыл чарба финансы корпорациясынын өнүгүүсүндө жаңы этап башталган. 2006 жылдын 27 декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын номер 43/1 токтомуна ылайык корпорация кайра түзүлүп, Айыл банк ачык акционердик коому макамын алган. Бул өзгөрүү банктын кызмат көрсөтүүлөрүнүн кеңейишине жана универсалдуу финансылык институт катары өнүгүшүнө шарт түзгөн. Мени ошол жерге дайындап же жөнөтүп кызматка жөнөтүп атканда аны банкка айландыруу ошол милдет коюлган. Мен ошону 2006 жылдын февралында келдим. 10 ай аябай чуркап иштедик. Бул жерде тоскоолдук аябай көп болгон, чоң болгон. 27 декабрь 2006 жылы биз лицензия алганбыз. Банк деген. Бул Айыл банк деп атын да өзүбүз тандап койгонбуз, өзүбүздүн правленияда карап. Бул банктын максаты айыл жеринде банктын өкүлчүлүгү ачылышы максат болчу. Кийин жерлерге биз филиалды ачканда биринчи эле биз 7 жерге филиал ачканбыз. Калгандары өкүлчүлүк болуп эле турган, Айыл банк өкүлчүлүгү. Биз ошол чакан кредит деген проект иштеп чыгып, Кыргызстандын алыскы райондоруна, алыскы айыл өкмөттөрүнүн деңгээлинде 32 жерде чакан кредиттин филиалын ачканбыз. Ошол кезде кесипкөй банкирлерди табыш кыйын болчу. Иши кылып бардык жерде элге мындай
Биз мүмкүнчүлүк болушунча жардам бергенге аракет кылдык. Түнү күн иштедик. 102 жерде өкүлчүлүк ачылган. Кыргызстан боюнча ошол кезде. 2007 жылы Ош шаарында биринчи филиал ачылган жана өлкө боюнча кеңейүү процесси башталган. Ошол эле жылы депозиттик продуктулар киргизилген. 2008 жылдын башында маселе коюлду. Сырттан болду. Айыл банкты менчиктештиребиз деп чыгышты. Мен буга карандай каршы болдум. Ошол кезде парламентте жогорку кеңеште депутат болгонго байланыштуу парламенттен сөз сурап, парламентке кайрылуу жасадым. Айыл банкты сактап калыш боюнча. Ток өтөр жери Айыл банкты убактылуу Айыл банкты менчиктештирүү токтотулсун деген жогорку кеңештин токтому менен Айыл банк токтоп калган. Менчиктештирилбей калган. Мен болгон өзүм мүмкүнчүлүгүм жумшап, Айыл банкты мына бүгүнкү гүлдөп аткан Айыл банкты ошол кезде мен сактап калдым. 2010 жылдардын башында Кыргызстанда акча которуу системасы алгачкылардан болуп А банк тарабынан ишке киргизилген. Бул система өлкөдө каржылык кызматтарды санариптештирүү багытындагы алгачкы кадамдардын бири болуп, улуттук төлөм инфраструктурасын өнүктүрүүдөгү маанилүү долбоорлордун катары орун алган. Лицензия ала баштаганда ошо перевод менен да иштейли деп ошо конкурс жарыяладык коллективдин арасында атын эмне коелу. Анан көпчүлүк менен ошо Береке деген атка конуп ички система киргиздик. Система ошо биздин бир филиалдан бир филиалга акча Береке аркылуу кетет. Калп айтпасам ошондо андай системалар ошо аз болчу, жаңы кирип аткан. Биз ошо биринчилердин катарында болдук да. Ошон үчүн ошо система элге жакты, балдардын акчасы алып, балдар иштесе ата энесине акча салып. Бүгүнкү күндө Береке заман талабына ылайык өнүгүп, санариптик форматта жеке ишкерлер үчүн ал мобилдик кызмат катары чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачып, бизнести ылдам, жеткиликтүү жана натыйжалуу башкарууга шарт түзүп келет. 2008 жылы алгачкы төлөм карталары чыгарылган жана эл аралык акча которуу системаларына кошулуу ишке ашырылган. 2011 жылы лизинг программалары ишке киргизилип, кардарларга заманбап техника жана жабдууларды жеңил шарттарда каржылоо мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Мамлекеттик программаларды ишке ашыруу банк ишмердүүлүгүнүн негизги багыттарынын бирине айланган. Бул программалар жыл сайын көбөйтүлүп, алардын камтуусу кеңейтилген. Бүгүнкү күндө банк мамлекет менен биргеликте 14 багыттагы программаны ишке ашырып, айыл чарба, энергетика, газдаштыруу, транспорт жана чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө салым кошуп келет. 2013 жылы Айыл банкта мен башкармалыкта иштеп баштаган болчумун. Биз көбүрөөк Айыл банкка каражат тартып келүүнүн үстүндө көп иштерди алып барган болчубуз. Мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан көп колдоо көргөн болчубуз. Анан ошол эле учурда биз каражаттарды көбөйтүү максатында чоң, ири кардарларды өзүбүздүн тейлөөгө тартып келүү максаттарынын үстүндө иштеген болчубуз. Мисал келтирип коеюн, ошо Айыл банк тарыхында биринчи жолу социалдык фондду тейлөөгө алып келгенге биз ошондо жетишкен болчубуз да. Соцфонд бул абдан чоң ири клиент, көп каражаттар менен. Анан ошо каражаттарды көбөйтүү биздин кайра эле ошол дыйкандарды, айыл чарбаны каржылоого кеңирээк, чоңураак мүмкүнчүлүктөрдү пайда кылган да. Мен адашпасам, Айыл банк тарыхында биринчи жолу биз Европадан жеке финансылык фонддон каражат тартып келген болчубуз. Мындай тажрыйба мурун башка жеке биздин биякта кыргызстандык жеке менчик банктарда гана болчу эле, бирок Айыл банкта андай жок болчу. Биз ошол бизге ошондой биз өзүбүздүн көрсөткүчтөрдү баарын далилдеп, анан ошого эч кандай мамлекеттик гарантиясыз биздин ошо көрсөткүчтөргө гана ишенип туруп, ошол Европадан чоң ири сумма алып келинген болчу. Кыргызстан 2015 жылы Бириккен Улуттар уюмунун туруктуу өнүгүү максаттарын кабыл алып, туруктуу өнүгүү принциптери мамлекеттик саясатка киргизген. 2020 жылдан тартып банк ESG принциптерин системалуу түрдө ишке ашыра баштаган. Экологиялык жоопкерчилик, социалдык өнүгүү жана корпоративдик башкаруу стратегиялык багыттарга айланган.
исламдык каржылоо системасын киргизүү Кыргыз Республикасынын президентинин номер 373 жарлыгынын негизинде башталып, 2022 жылы банк исламдык каржылоо лицензиясын алган жана кардарларга жаңы мүмкүнчүлүктөр сунушталган. 2018 жылдан тартып санариптик трансформация башталган. 2024 жылдан баштап А-Билдинг платформасы жана Береке, Zero, А-Банк мобилдик тиркемелери аркылуу банк кызматтары аралыктан жеткиликтүү болгон. Кардарлар эми банктык кызматтарды кезексиз, кагаз иштери жок, убакыттан көз каранды болбой, жөн гана колундагы телефон аркылуу башкарып келишет. Акыркы 3 жыл ичинде А-Банк каржылык туруктуулугун гана сактабастан рыноктогу лидерлик позициясында улам бекемдеп келет. Өсүш көрсөткүчтөрү тарыхый деңгээлге жетип, банк өлкө боюнча каржылык сектордун алдыңкы саптарынан орун алып, биринчилик позициясын бир нече жыл катары менен сактап келе жатат. Айыл банк ребрендингден өтүп, А-Банк аталышына өзгөртүлгөн жана өнүгүүнүн жаңы этабына кадам ташталган. Бул өзгөрүү банктын жаңыланган стратегиясын жана санариптик өнүгүүгө багытталган багытын чагылдырган. Бирден бир максатым Айыл банкка жумушка келип атканда Айыл банкты алдыңкы банктардын бири болуп чыгаруу максаты болду эле. Мен ишенем, ошол максатка бүгүнкү күндө жетип отурабыз. Анткени Айыл банк акыркы 3 жылдан бери эң негизги финансылык көргөзүштөр менен эң эле алдыңкы банктар болуп келатат. Эми бул жерде баягы цифра катары айта турган болсок, 22 жылдын 31 декабрдагы биздин показательдер активдер менен 81 миллиард эле активдерибиз. Депозит портфели 57 миллиард эле. Кредиттик портфелибиз 33 миллиард эле. А эми баягы акционердик капиталыбыз болсо 6,6 миллиард эле. Ошону менен эле бирге 22 жылы бардыгы менен болуп таза тапкан кирешебиз 4,2 миллиард эле. Ошол эле убакытта мына бүгүнкү күндө 1-июнь 26 жылкы показательдерди ала турган болсок, активдерибиз уже 265 миллиард сомго жетти. Кредиттик портфелибиз 105 миллиард сомго жетти. Депозиттик портфелибиз 163 миллиардка жетти. А эми уставдык капиталыбыз болсо бүгүнкү күндө 85 миллиардка жетип отурат. Ошону менен эле бирге 26 жылдын мына 6 айдын таза кирешеси 2,3 миллиард болуп отурат. Бул бүгүнкү күндө көргөзүштөрдүн негизинде баягы алдыңкы банктын статусун дагы эле алып турабыз. 25 жылы чоң бир кадамдардын бири болуп, биз S&P рейтинг агентство аркылуу B+ деген рейтингди алдык. Бул кредиттик рейтинг бизге Айыл банк тарабына чоң бир жардамдарды берет. Чоң жардамдардын бири бул болсо баягы корреспонденттик счетторду ачууда же болбосо эмне Кыргыз мамлекетине болсо дагы бир дополнительный инвестиция катары же кредиттерди ала турган болсок, бул рейтинг керек болот. Ошол себептен биз рейтингке бардык. Биз мына 25 жылдан тартып финансовый отчеттон тышкары не финансовый баягы отчет деген бар бүгүнкү күндө. Ошол именно ESG багытында жасалат. Биз былтыркы жылы биринчи отчетту чыгардык буюрса, быйылкы жылга да бул баягы не финансовый отчетту даярдоонун үстүндөбүз. Ошону менен эле бирге баягы ESG багытында болсо бүгүнкү күндө чоң картабыз иштелип чыкты. Алдыда дагы баягы кое турган пландарыбыз ESG багытында чоң иштерибиз бар. Айыл банк тарабынан болсо чоң ребрендинг жумушу өткөрүлдү. Бүгүнкү күндө Айыл банк А-Банк болду. Чоң санариптештирүү иштери да жүргүзүлүп жатты банктын ичинде. Албетте бул жетишкендиктер өлкөдө жүргүзүлүп жаткан реформалардын, ошону менен эле бирге президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун колдоосунун үстүндө көп ийгиликтерди жаратуудабыз. Бүгүнкү күндө Айыл банктын жааматы 2700 кишиден ашык киши ишин алып барат. Ар бир адамдын бүгүнкү баягы алды койгон бирден бир цели ошо Айыл банкты алдыга чыгаруу. Ушул негизинин үстүндө мен көп ийгиликтерге баягы жетип отурабыз. Бүгүн А-Банк өзүнүн узак тарыхында дагы бир жаңы баракты ачып, өткөндүн баалуу тажрыйбасын сактоо менен келечекке ишенимдүү дагы бир кадам таштады. Өлкө менен бирге төрөлгөн, эл менен бирге өскөн, мамлекет менен бирге өнүккөн банк өзүнүн миссиясын кылымдар бою улантат. Бүгүн А-Банк республика боюнча кеңири филиалдык тармакка башкы кеңсе жана 41 филиал, 58 сактык касса, 4 көчмө касса, 25 аймактык бөлүм жана жүздөгөн банкоматтар аркылуу миллиондогон кардарларга кызмат көрсөтүп келет. 30 жыл
Бул жөн гана убакыт эмес, бул келечекке карай ишенимдүү багыт. А банк сизге жакын.